менікі. Eштеге продуктыбыз калбай калыптыр го. Эмне менен тамактайсың? Кой чай. Көңүн алып атпасыз балки. Бак бөтөлкөлөр өткөрүп келет. Жүрүп атырак болуп көрөт. Кымбат. Элдер ойлошот, биякта жыргал жашоо деп. Чоң кыз өзүң тааныштырбай. Достор, негизи дүкөндүн ичинен видео тартканга болгондуктан Германияда соода күндөрүндө акча жыйнап алабыз. Кантип дебейсиңер мен. Эгер силер кааласаңар, акчаңарды деле алсаңар болот. Аманда калгыла. Аманда да. Салам барыңарга. Өткөндө биринчи видеомду киргизгем. Ссылкасы бу жерде болот. Киргизсем. Аябай жакшы каалоо тилектериңер жаздыңар. Чоң рахмат. Өзүмдүн каталарымды, кемчиликтеримди билдим. Анан бүгүнкү видеону ошол ката кемчиликтеримди эске алып, бүгүнкү видео андан да жакшыраак тартканга аракет кылам. Үйүбүздө азык-түлүк жок калганына байланыштуу бүгүн дүкөнгө чыктык. Азыр дүкөнгө кирип, кандай, каяктан эмне алабыз, ошонун баарын айтып беребиз, айтып көргөзүп беребиз. Бүгүн мага жардамчы болуп, бул жакта чоң кыз өзүң тааныштырбай. Саламатсыңар достор. Менин атым Жаркынай. Бүгүнкү Нур Султандын видеосу азык-түлүктөр менен байланыштуу экен. Ошол себептен биз бүгүн Германиядагы капчыкка туура келчү Aldi соода дүнүнө барабыз. Анда эмесе күндө кийин Германиядагы кыргыздар бир жумалык азык-түлүктөрдү канча бага алышат, Германиянын продуктылары, то есть азык-түлүктөрүнүн сапаттары кандай азык-түлүктөр бар экен деп кызыксаңар, ушул видеодон көрүп аласыңар. Урматтуу көрүүчүлөр, биз азыр Нур Султан менен желим бөтөлкөлөрдү өткөрүп акча жыйнап алабыз. Кантип дебейсиңер мен. Биз суусундуктарды сатып алып атканда 25 цент üstüne koşup bereriz. Misалы bu su 25 cent tursa 25 centke jelin bötölkөнүн 25 centin koşup 50 cent төлөп чыгабыз. Ошондуктан бул жерде колунда барлар да, колунда жоктор да jelin bötölkөнү эч качан жерге ыргытышпайт бизге окшоп. Азыр өткөрүп көрөлү. Кандай бөтөлкөлөрдү өткөрсө болот, ошол жөнүндө айт. Бул жерде мындай белги бар. Эгер ушундай белги болсо, өткөрө берсеңиздер болот. Азыр көрөлү канча болот экен. Алды. Бул жерде өткөрүп көрбөйлү, а? Jelin bötөлкөлөрдү гана эмес, айнек бөтөлкөлөрдү өткөрсөңөр болот. Айнек бөтөлкөлөр жана мындай пиванын, энергетиктин жанагыдай мындай белгиси болсо, бүт бөтөлкө ушундай белгиси бар бөтөлкө банканын баары өтө берет да. Достор, мынакей биз jelin bötөлкөлөрдү жүдө араң өткөрдүк, себеби jelin bötөлкө өткөрүүчү жердеги бокс болуп калыптыр, урна. Аны персоналдар алмаштырып беришти бизге. Баш аягы 21 бөтөлкө өткөрүптүрбүз. 21 бөтөлкө 5 евро 25 цент болду. Азыр Aldi'ге киребиз дагы. Бул чекти көрсөтүп, алган азык-түлүктөрүбүздүн баасынан, суммасынан бул 5 евро 25 цент кемиктирип коебуз. Эгер силер кааласаңар, акчаңарды деле алсаңар болот. Германияда соода түндөрүндө дейм да, дүндөрүндө атайын ушундай монетка бар. Ошону менен кредитканы алабыз. Онсуз алган болбойт, же болбосо бул жерде турат, карасаңыздар болот. 1 евро, 2 евро же 50 центтиктерди салып, анан корзинканы бошотуп алсаңыздар болот десем чыкпайтпы? Эми чыкты. Соода дүкөнүнө кирип бара жатканда колубузду дезинфекциялайбыз.
Азыр биз дүкөнгө келдик. Алдын ала эмне азык-түлүктөр керек. Биз ошолордун баарын жазып алганбыз. Азыр ошо тизме боюнча бардык азык-түлүктөрдү ала баштайбыз. Германияда азык-түлүк саткан дүкөндөр аябай көп. Мисалы үчүн Aldi, Rewe, Lidl, EDK дегендер бар. Эң эле бизге ыңгайлуусу жана капчыгылыкка чак келгени бул Aldi жана Lidl деген дүкөн. Азыр биз бүгүн Aldi деген дүкөндө содабызды кылабыз. Помидорлар bu жерде килограммы 1.99 келди. Бакта түрлөрү бар. Мен мындай помидордар томатный деп коет. Скидка алып 1.9-дан. Мындай алдым. Биз жакшы көрөбүз буну. Кыргызстанга салыштырмалуу бакта продуктылар аябай кымбат. Азык-түлүктүн баасын Кыргызстан менен салыштырыш үчүн мисалы үчүн бул картошканы алалы. Бул 2,5 килограмм картошка, бул жакта 1 евро 49 цент дейт. Сом менен которгондо 149 сом болуп калат. Ошондой калат. Огурцлар 1 штука 59 цент. Кыргызстанда да даамдуу огурцларды жакын таппайсыздар. Мындай түрү бар. Мындай деле даамы жок. Лучше буну алган жакшы, экономныйраак. Айырмасы деле жок даамынан, сапатынан. Бул жакта алма сатылат. Ашпрут, анан жүзүм бар, лимон, мандарин. Достор, негизи дүкөндүн ичинен видео тартканга болгондуктан биз азыр көрүнгөн жерге жашынып, анча мынча жерлер тартып, анча мынча жерлерди тарта албай калып атабыз. Мен жаңы Ауber болуп келгенде, менин газ симем точно Aldi деген супермаркетке алып келип, мондай йогурт алып беришкен. Ошондон кийин мондай йогурт дайыма жейм. Чынында да аябай таандуу. Аты эмне? Премиум йогурт, Милзаниники экен. Жайбай. Негизи биз азык-түлүккө келгенде бир жума ылайыктап алганга аракет кылабыз. Себеби биздин үйдө муздаткычыбыз кичинекей. Жана өзүбүздүн автоунаа жоктугуна байланыштуу чактап, бирок бат-баттан алып турганга аракет кылабыз. Азыр бардыгын алып бүткөндөн кийин бир жумага канча азык-түлүк жана канча суммадагы акча кетерин сизге көргөзөбүз.
Dostlar, bugün bir cumaga layık tapılgan azık-түлүктөрүбүздүн общий суммасы 45 евро 19 цент болду. Негизи биз да көп нерсе алган жокпуз. Себеби үйдө да продуктыларыбыз бар болчу. Ушул продукты кымбат. Элдер ойлошот, биякта жыргал жашоо деп. Достор, ушинтип бүгүнкү видео дагы аягына чыкты. Негизи Германияда дүкөндөрдү уруксаты жок камерага тартканга болбойт. Ошентип биз көп нерселерди тарта албай калдык. Эгерде кимдегир менин биринчи видеомду көрө элек болсо, ссылкасы бу жерде болот. Чатын айтайын башка. Достор, эгерде Нурсултан видеосу үчүн эле сиздерге жакса, лайктарыңызды, комментарийлериңизди аябагыла. Андан сырткары сөзсүз Нурсултанга катталгыла. Нурсултанга силердин комментарийлериңер, лайктарыңар, подписка кылгандарыңар Нурсултанга жакшы мотивация берет. Баарыңарга жагат деп ойлойбуз. Кийинки видеого чейин Аманда калгыла. Аманда да